Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде өзгөчө коноктор бар. Мында айтканда, Талай Бектургановдун көз өткөнүнө канча жыл болсо дагы, бирок анын атын өчүрбөй келе жаткан Таалай элеси тобу бар. Жетекчиси Тотомидин Жолдошов жана Суйкайган Сулуайым Сурма. Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы. Жакшы бар, Кудайга шүгүр. Кечээ мынакей аба ырайы салкын болуп, сыртта жаан жаады, маанайыңыздарга терс таасирин тийгизген жокпу? Жамгыр жагат, наоборот бизге жагат, мага жагат билбейм. Жамгырдын тыбырты менен жакшы илхомдор келип, жакшы ырлар жазсаң болот дейм. Сизчи? Жакшы, негизи мага деле жаан жагат, бирок акыркы аябай ысык болуп аткан болчу. Негизи 2 күндүк жаан деле жакшы эле жаады окшойт. Жаан негизи жагат мага. Мынакей сиз айтып калдыңыз, азыр эле Талай элеси тобунун түзүлгөнүнө 20 жыл болуптур депчи. Эми 20 жыл деп айтканга оңой болгону менен, анын ичинде кандай деген кыйынчылыктар болушу мүмкүн, Ушул топ кантип түзүлүп калган? Талай Бектурганов 95-жылы каза болду. Анан 96-жылдары ушул Талай тобунун түспөйлүү деп айылдан баштап түзүлгөн бул. Жаңазар айылынан түзүлгөн. Ошондо Жамалбек Эшалиев, Молдалы Өтөнбаев, Сардарбек Тоспаев мен болуп 97-шаарга келген жылы ушул түзүлүп баштаганбыз, бирок толук кандуу ушул 99-жылдары ырларыбыз жазылып, анан 2000-жылдары толук кандуу иштей баштадык деп өтүм. Ырларыбыз бир альбомубуз чыгып. Бул эми ошол Талай агабыздын көзү өтүп кеткенден кийин түзгөнбүз. Ошол Талай агабыздын элеси өчпөй жүрсөң, аркасындагы ушул жаш таланттар ушул Талай агабыздын атын өчүрбөй, баягы ар дайым ырларын ырдап, өзүбүздүн чыгармаларды ырдап, элесин алышып жүрүшүн ушул Талай элеси тобу түзүлгөндө ошондон бери эле келатабыз. Жакшы экен. Топто бир адам бар, ал эч качан алмашпайт, жетекчиси сиз. Ошол топ түзүлгөндө курамында жаныңызда бир солистка бар эле. Эмне болуп алмашты? Азыр Сурмайымды көрүп отурабыз дегендей. Негизи топтун курамын алмаштырыш сизге оор эмеспи? 2002-жылдары келиптир биринчи солисткабыз Жеңишгүл Сатылганова. Ал ошул Молдалы Өтөнбаев деген группада ал убакта көркөм жетекчи болчу алда. Ошонун келинчеги болчу. Анан ошол Жеңишгүл Сатылганова биринчи солисткабыз да. Анан эми тилекке каршы баягы турмуш деген турмуш экен. Экөө эки ажырым жолго түшүп, эки жашоо эки бөлөк болуп кетти. Ошондон кийин ал солистка биздин группадан чыгып кеткен. Кийин Элизат деген аяшыбыз бар. Ошол ырдап жүрдү. Анан 2008-жылы ушул группабыз түп тамыры менен эле чачырап кеттик. Үй бүлөлүк себептер менен, мен өзүм жумуштарым менен, башка балдар өзүнүн жумуштары менен, бирок мен негизи баягы ушул чачыраганда деле Тотомидин Жолдошов Талай элеси болуп жүрө бердим. Бирок ушул 2015-тен баштап ушул Сурма карындашымды алып, 2015-тен бери экөөбүз элге кызмат кылып, Тотомидин Сурма Талай элеси тобу болуп кызмат кылып келатабыз. Топко кандай талаптар менен кабыл алдыңыз? 2015-жылы, быйыл буюрса 5 жыл болду биздин группага. Өзүбүздүн билинбейли убакыт. Өзүбүздүн ошол чаткал жергебизге Талай Бектурганов агабыздын жаркын элесине арналган концерт уюштурулуп, ошол концерт менен чогулганбыз. 2015-жылы мен студент болчумун. Анан комузду ала бар, чогуу эле барасың деп Тайке мага сунуштап калды. Чын айтканда мен ошол кезде 2012 бул жакка келип, шаарга келип, окууга тапшырып, 15-жылдары Тайкемдер менен жакшы таанылып, группага кире элек болчумун. Анан биз айылга барып келгенден кийин мага сунуш киргизди. Ошол группага солистка кылып алайын, жакшы ырдайт экенсиң деген сунуш менен анан 2015-жылы келдим. Жакшы экен. Эми Тайкем деп атпайсызбы? Тайке жыйын тандеми кандай экен? Өз айтсын. Жакшы эле негизи, бирок тууган болгон менен жумуш деген жумуш, ар бир нерсенин жоопкерчилигин сезип билиш керек. Биздин ортобузда
Тайкем жетекчи катары бизге жол көргөзүп берет негизи. Биз экөөбүздөн сырткары дагы биздин балдар бар, ырчы балдар. Бирок эң негизгиси кыйын эле. Себеби Кайсы жагынан кыйын? Кыйын болгондо эми ыр жагынан кыйын деле эмес. Идеяны башка нерсени Тайкем айтат. Болгону Сиз даярга. Биз даярга. Көбүрөөк кармалып калабыз, аял киши билет болушубуздар керек. Ошол себептен бир аз кыйын болуп, бирок көнүп калдык буюрса. Акырындан жакшы. Жакшы экен. Анан эми айтып атпайсызбы 2015-жылы топко келгем депчи. Эми өз алдыңызча соло болуп чыксаңыз, балким сиздин атыңыз шоу чөйрөсүндө көбүрөөк айтылмак беле? Жакшы суроо болду, бирок бизде ушул нерсе бар. Группадан сырткары деле өзүңчө ырдап кетпейсиң деген чектөө жок. Өзүм деле сольный ыр жаздырып ырдасам болот, клип тартырсам болот. Даже өзүм дагы жеке ырдап жүргөн ырлар бар. Бирок ошол эле моментте ошол группанын дагы солисткасы болуп, ошол эле моментте группа үчүн дагы кызмат кылышыбыз керек. Ата группадан эч кандай кетпейсиң, өзүңчө ырдай албайсың, ырдап чыкпашың керек деген чектөө жок. Жакшы экен, ошо топтун өмүрү узун болсун дейли. Келиңиздер, жакында эле мына сиздердин Эгиздердин арманы деген ырга жазылган клипти көрдүк. Ошол окуя чыныгы жашоодон алынганбы? Бул окуя чыныгы жашоодон алынган десем жаңылышпайм. Себеби Май деген айылда жашачу. Май Алаука жакта. Анан ошол жакка барсам ушул 2 баласы бар болчу. Анан баягы алар кичинекей болчу. Баягы мамасы таштап кеткен күндөр болгон да. Анан ошону баягы мен барып калыпсам, кичинекей бөөгө 3 жашар, анан чоңураак агазы бир 5 жашар ушундай болчу. Анан кичинекей баягы атасы келгече курсак ачыптыр. Курсак ачып анан сосединде баягы прачки бышырып атса, ыйласа керек. Анан тиги аял үйүнө кирип кеткенде чуркап барып байкези баягы бөөгүнө бир прачкини урдап келип берип койсо, тиги кошунасы көрүп калып, ошол жерден кыйкырып келип баягы агазын уруп, кичинекей бөөктү да уруп, ошол момент атасы экөөбүз барып калганбыз. Ошону көргөн болчумун негизи. Анан ошону баягы Эгиздердин арманына баягы аралаштырдым да, баягы менин балам ойногон өзү. Анан мынтип жашоодо карап көргөндө чындыгында эле адамдар баягы кээ бирлер балага зар, балага оор дейт. Ушул балалдары, жакшынакай балдары, уулдары, кыздары болуп туруп, аракка берилип кеткен ата энелер жок эмес да. Кыргыз элибиздин арасында деле. Анан ошолорго баягы сабак катары, үлгү катары, ушул арактан алыс болсун деген баягы кыялдануу менен эле, ниет менен атайын ушул Эгиздердин арманы деп жазып ырдап чыктык. Келиңиздер, анда Эгиздердин арманын чогукпайлыбы? Атам келет деп, үч эмес белек сүйүнүп, апа деп чыгып астынан, тос эмес белек жүгүрүп. Айланып барат бул адат, артынан түшүп кубалап, адамдыгыңдын тайдырып, атамды жеңди бугарап. Меримин төккөн жан апам, мериман болгон жан атам, айткыла эмне күйүт бар, ал олоп күйүп баратам. 9-га толду жашыбыз, токтобой күндө жашыйбыз, арактын түшүп түбүнө, атеним болду бактысыз, атырдай жытын өчүрүп, атамды жеңди бул арак, эн атам ичпей калды деп, Эгиздер качан кубанат.
бар досу үйгө чогулса, базарда үндөр жаңырчу, ак көңүл ата энемди ар кими кыйнап алдырчу. Бакырса өчүнүбүз, батуда мында күнүбүз, бүрчүндө алма бүрүшкөн, байкушко биздин түрүбүз. жол жекти жатса чаң болуп, тургум деп колду сунабыз, таштаса экен аракты, ар күнү тилек кылабыз. Баладан бийик шарапты, бапесте өйдө караган, Bir günü taşta oңолор, бүткөн күн келер самаган. 9'ga толду жашыбыз, токтобой күндө жашыйбыз. Арактын түшүп түбүнө, атеним болду бактысыз. Атырдай жытын өчүрүп, апамды жеңди буларак. Эн атам ичпей калды деп, эгиздер качан кубанат. Эн атам ичпей калды деп, эгиздер качан кубанат. Браво, браво. Бардык үй бүлөдө бактылуулук болсун деген гана сөздү айтып алабыз. Арман болбосун эч кимде. Эми бул чыгарма көпчүлүк адамдын жүрөгүнөн түнөк тапты. Дагы да көптөгөн чыгармаларыңыздар ырдап жүрөт эл арасында. Анан сурмайм, эми сиз жана айтып калдыңыз, соло дагы ырдап жүрөм депчи. Негизи соло ырдаган оңой бекен же топ менен ырдаган оңой бекен? Аябай кыйын суроо бердиңиз деп койбоймунбу? Тамаша. Негизи музыкалык термин менен айтканда, дуэтке караганда соло ырдаган оңой. Себеп дуэтте эки тональность келет. Мужской тональность, женский тональность болуп. Ал эми солодо өзүнүн эле менен жасалат да. Биз айрым учурда башкаларыбыз да бар. Экөөбүздүн бир тональностьбиз туура келбей, айрым ырларда модуляцияга туура келип калат. Ошол эле моменттечи. Ал музыкалык терминде ойногондо бир аз кыйыныраак болуп калат. Тональностьтен тональностька түшүрүп ойнош дагы анчалык болбой калат, коозда болбой калышы мүмкүн да. Дуэт менен ырдаганда ушундай кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн. А бирок биз көбүнчөсү бир тональностьтен ырдаганга аракет кылабыз, Биздин Ак терек деген эле чыгармабыз. Эки тональностьтен модуляция бар. Ал билинбейт бирок. Биздин жана мыкты аранжировщиктен Милан Ниязов экөөбүз жазган. Краскалап жакшы жаап кеткен да, тональность түшкөн жеринчи. А негизи тональность түшкөн. Көбүнчөсү дуэтке караганда сольный ырдаган оңойраак. А бирок сахнада, мисалы жолбуз тойлордо дуэт ырдаган жакшы да. Мындай бири-бириңе поддержка берип, бул ырдап, кайра мен ырдап дегендей, мисалы өзүбүз мен деле ошондой экенмин да, мисалы. Башка тойлорго өзүмчө барып калсам, өзүмчө ырдасам, мындай кызыктай боло берем да. Эл дагы анын үстүнө бизде дуэт болгонго көзү көнө түшкөн окшойт. Жалгыз ырдаганга караганда чогуу ырдаганга жакшы болот экен деген сыяктуу көп пикир бар. Анан сурма деле барса, мындай көңүлсүз боло берет да, сиз барбайсызбы? Чогуу эле. Көнүп да каласың. Чогуу эле болсо ырдасак Тайкен барда мисалга мен өзүнө деле айтып күлүп калам. Сиз барда эчтерге коркпой эчти тепкилеп кирем да депчи. Тайкен бар дегенсипчи. Себеби биз мындай дуэт болуп дагы эл көнө түштү, анан дуэтке дагы жакшыраак угулат да. Чогуу иштешкенге. А негизги сольный деле ырларыбыз бар. Жакшы экен. Музыкалык билимиңиз бар да? Музыкалык билим бар, ооба. Жана башында айтып өтпөдүмбү? Айылдан келгенден кийин 2012-жылы, 11-жылы азыркы Бибис Араби Ишнали атындагы көркөм өнөр университетинде салттуу музыка бөлүмүн аяктагам. Көпчүлүгү тапшырат да бирок. Көпчүлүгү тапшырат, бирок аякtabай калат. Ушуну айтайын деп атсаңыз болуш керек. Себеби аябай кыйын. Бул музыка башка кесипке караганда татаалыраак кесип. Ошол эле алгебра, ошол эле физика, химия деген сыяктуу эмес, бирок нота менен окуш кыйыныраак болот. Анан ал жакта салттуу музыка бөлүмүн аяктадым, бирок азыркы учурда эстрада жагын аяктап баратам. Бирок аны менен салттууну таштадым деп айткандан аласмын албетте.
салттуу музыка бөлүмүндө 5 жыл Маржан тобунун солисткасы. Баарыңыздарга маалым, Эльзара Өскөнбаева эчекеден сабак. Жакшы. Талай элес тобу жеке өзүңүздөргө сиздерге кандай ийгилик алып келди? Талай элес тобу көп эле ийгиликтерди алып келди. Биринчиден ушул талай элес болуп таанылып, элге таанылдык. Талай агамдын достору көп, чыгармачылык достору көп чыгармачылыгыбызга жардам берди десем жаңылышпайм. Иши кылса ошо Талай элеси болгондун өзү эле ийгилик болуш керек. Себеби кичинекей балдан баштап чоң муундарга чейин Талай Бектургановдун ырларын билишет. Ошол эле Назиразын, эмне мынча сүйөм сени ырларын. Ошол ырлардын элдин жүрөгүнөн аябай түнүк тапкан. Талай Бектургановдун атын алып жүрүүнүн өзү эле бизге ийгилик деп билебиз да. Канчалаган ырлар. анан кээ бирлер айтып калат, талайдын аты менен дегенде. Ошонун Ушу көз караштарды угуп калабыз да. Жок, мен буга кошулбайм. Эми жөн гана Талай агабыз кыргыздын сою болгон десем жаңылышпайм да. Ошол агабыздын атын өчүрбөй Талай Бектурганов деген бар деп ырларын эскерип, гастролдордо гитара менен үндөрүн, ырларын жандуу ырдайм. Элдер аябай кандай колдошот. Бул да мен өзүмчө бир ушул бир патриоттук бир сезим деп ойлойм да. Назира деген ырын аткап бербейсизби? Сен тартынбай мени карачы, колум сонуп колум кармачы. Түбөлүктүү болуп мен менен, көп кыйнабай мени санамды. Көп кыйнабай мени санамды. Мен суранам, сенден суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, алкымыңдан ай мен жыттасам, алкымыңдан ай мен жыттасам. Түшүнбөдүм сенин оюңа, бере албадың аттын жолунда. Жүрсөң керек сен да кыйналып, ойго батып сары санада, ойго батып сары санада. Мен суранам, сенден суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, алкымыңдан ай мен жыттасам, алкымыңдан ай мен жыттасам. О менин сүйгөнүм Назира, жүрөгүмдө жалгыз сен гана. Кармашып колубуз дайыма, калсын же садагам Назира, калсын же садагам Назира. Мен суранам, сенден суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, алкымыңдан ай мен жыттасам, алкымыңдан ай мен жыттасам, алкымыңдан ай мен жыттасам. Азыр эле Талай Бектургановдун ыры жаңырбадыбы? Ушул гитарасы сизге ыйгарылган дейт. Азыр дагы үйүңүздө турса керек. Талай Бектургановдун эжекеси бар болчу. Айым деген эжекебиз. Өтүп кетти. Ал киши да өтүп кетти. Ошол өтө электен мурун, каза боло элегинен мурун, 1-2 жыл мурун. Сен талай элес тобундагы эмгегиң көп. Ушул канча жылдан бери талай элес тобу деп ырдап жүрөсүң. Солист болуп жүрдүң, мына жетекчи да болуп жүрөсүң. Деп ошол эжекем ошол Талайдын гитарасы каралбай баратат. Бул гитараны да түшүнгөн бар экен, түшүнбөгөн бар экен, кээде үйдөн бирөөлөр алып кыдырып кетет деп. Анан ошол алып келип берди эле айым эжебиз.
Анан ал гитараны ушу ремонттотуп, өзүм үйүм төргө илип койгом. Кес-кесте ал ойноп коем. Ошол Талайбек Тургановдун ошол бүт жанагы Назирам, Тарынба Садагам, Кыялбай бир өзүңдү бардык ырлары ошол гитарадан жазылып, ошол гитара менен студиядан запись болгон экен. Азыр үйүмдө. Сиздин карегиндей сакталып аткан экенсиз да. Эми сиздин балалуу экениңизди, бир эмес бир нече баланын атасы экенин билебиз. Алды канчага чыгып калды? Алар дагы сиздин жолуңузду жолдойн дегендерби? Жолдойн деп эле турат. Негизи улуу кызым Аяна, улуу кызым ушул 10-класста окуп калды, Кыймылда окуйт. Улуу кызымда талант деле жок. Ушул башка чөйрөдө Кудай мырза окуганы жатат. Анан кийинки балдарым жалаң таланттуу. Жанасыл деген балам быйыл 6-класска окуйт. Аккордеон ойнойт. Андан кийин Эрасыл деген балам быйыл 2-класска окуйт. Ал шылдырак ойнойт. Үйүндө бир группа. Анан Созай деген кызым, ал 5 жашар. Ал кичине комузду үйрөнүп келатат. Анан үчөө бир фольклордук ансамбль бололу ишебиза. Менин ырларым ырдашат. Кес-кесте ушул тууган уруктардын тоюнда ырдашып калат. Үйгө конук келгенде ырдашып калат ушул. Ишебиза үчөөндө тең талант бар. Эми көрөбүз, эгерде ушунчалык талант ашынып баратса жардам беребиз. Анчалык деле болбой баратса башка кесип тандап беребиз деген ой бар да. Жакшы экен. Сырмайым. Жеке жашоо. Баары жакшы жеке жашоодо. Жакында эле эне статусуна ээ болдум. Азыркы учурда ошол баланын жытына мас болуп деп коеюн. Биринчиси. Экинчибиз. Экинчиңиз. Биринчи кызым бар, экинчибиз бул эркек. Жакшы экен да. Жакшы, эки энени тарбиялап атабыз. Эми сизге жеке суроо болсун. Кут болсун сенин туулган күнүң деген ыр азыркы күнгө чейин хит да. Актуалдуулугун жогото элек. Мына ошол ырдын аткаруучусу кесиптешиңиз Кудайберди Кутуев агабыз көп жылдан бери сахнадан да көрүнбөй калды. Жердеш катары айта аласызбы? Маалыматтар барбы сизде, каякта жүрөт? Акыркы жолу качан сүйлөштүңүздөр эле? Кудайберген Кутуев негизи чындыгында аябагандай мыктырдаган үнү бир коңур үндүү, баягы чыгармачылык адамдардан өзгөчө үнү менен элге айырмаланчу. Бул Кудайберген Кутуев ушул 95-жылдардан баштап бир 2000-жылдарга чейин аябагандай өзүнүн көрмандарын көп тапты да. Концерт койсо, концерттер аншлаг өтүп, анан кийин ушул 98-99 жылдардан баштап баягы бир жердик, бир элдик болгондон кийин, баягы чыгармачылык жолдо болгондон кийин катышып калганбыз. Чогуу жүргөн күндөрүбүз болду. Мага агалык катары көп акыл насааттарын айтчу. Шоу дүйнөсү бирде өйдө бирде ылдый калчап турат. Анан чыгармачылык адамдар чындыгында эле баягы ушул ырын аябагандай популярдуу болуп, элге таанымал болуп, концерттерин көп келген мезгилде менимче ойлойм ушул бир мындай азгырыктар да көп болот экен да. Себеби кел, биз сени сыйлайбыз. Элдер өстөрү эле бузуп берет. Адамдычы өстөрү бузуп туруп кайра өстөрү аркасынан жамандап коюшу мүмкүн да. Ошондой акыбалдарга көбүрөөк кабылып калды Кудайберген агам. Көбүрөөк кабылып калды. Негизи эми бул ошо дөөлөттү көтөргөн бар экен, көтөрө албаган бар экен дегендей. Анан акыркы кезде өзү да кырсыктап калды. Кырсыктап. Бирөөнү коюп алды деп. Бирөөнү коюп алды, дагы бир жалган жалалары менен кирип кетти деп уктук ушул. Анан кийин эле, ошондон кийин эле баягы ойду көтөрө албай койду да. Ана чыгам, мына чыгам деп атып жок болуп кетти. Азыр келинчеги менен дагы байланышыңыз жок? Кудайберди байке. Эч ким.
келинчеги да жок болуп атат. Келинчеги да жок болуп атат. Өлүгү да, баягы тириги да жок болуп атат да, чындыгын айтканда. Эч ким билбейт. Келинчеги байтиктик болчу. Эң акыркы жолукканым 2010 жылы. Мен ушул Акман деген bir ресторанда Советский горкиде иштечүмүн ал кезде. Ошондо Тотамидин кыздуу болдум деп келинчегин ээрчитип келип, ушул кызын куттуктап, чоготуруп, ошол жеңеше менен тааныштырып кеткен болчу. Анан ошондон кийин тилекке каршы көрө алган жокмун да. Кийин ушул бул жердеги анча-мынча достору да бар, туугандары бар дегендей. Ушул 2010 жылдан бери көрө элек адамдар көп жок десе десем жаңылышпайм да. Негизи бул Кыргызстандан эле чыкканга мүмкүнчүлүгү жок экен, себеби ушу Кыргызстанда эле болуш керек экен да. Көбүстү таппай койдук. Туугандары, достору, бул коллегалары сураштырып көрдүк, билбейм негизи кандай болду ошол жагын мен да билбейм да. Кандай жаңылыктар бар сиздерде? Акыркы учурда мына концерт берем деп жүрдүңүздөр эле. Жаңылыктар негизи могу ушул 2020 жылы баардыгыбыз үчүн эле оор жылдар болду десем жаңылышпайбыз. Коронавирус деген оору чыкты, көрдүңүздөр. Мына азыр деле ушул карантинде өзүбүз сактанып жүрөбүз. Бишкекте жалпы эле ушул Кыргызстанда аябагандай оору көп капталып атат. Бир эле Кыргызстан десем жаңылышпайм. Ошол бүткүл дүйнө алам эли ушундай кризистик маалда турат да. Анан негизи пландарыбыз ушул 2000 жылдан баштап эсептегенде эле 20 жылдын жүзү болуптур. Ушул группабызга негизи быйылкы жылы ушул 20 жылдык концертибизди берсекпи деген ойлорубуз бар болчу. Азыр ушул ойлорубуз да баягы ортодо турат, себеби элге карап иш кылыш керек. Анан мындай болуп атса, мен концерт берет элем деп туруп алсаң, туура болбой калат экен. Эгерде Кудай буйруп бир жакшы болуп, да бир-эки айдан жакшы болуп кетсе, бир сентябрь, октябрларга барып бир ушул 20 жылдык концертибизди берели деген оюбуз бар. Тотамидин сурма, дагы жаңы составдагы балдар менен чогуу бир өзгөчө бир жакшы концертибизди беребиз деген оюбуз бар. Анан ырлар боюнча Кудайым буйрса дагы дуэттерди иштедим. Карантинде 5-6 иштеп койгом. Ошолордун чекесинен Кудай буйрса көбүнчө восток стилге дагы ыктадык. Ушул стилде жакында бир 3-4 ырыбыз чыгат. Азыр студияларга жазылып, ырларыбыз жазылып атат. Анан клип тартабыз деген оюбуз бар. Ушул баягы эле чыгармачылык. Биз клип тартсак сүйүнөбүз, эл көрсө сүйүнөбүз. Ушул байлыгыбыз кол чабуу, дагы жаңы нерселерди жасасак, ошол бизге ийгилик. Эми бул жакта Саргай биздин комуз күтүп отурат. Качан мага кезек келет деп өзүңүздүн аткарууңуздагы бир чыгарманы орундап берсеңиз. Жакшы болот. Келиңиздер анда эмесе, комуздун коштуусунда Элмирбек Иманалиев агабыздын Оона тандык булбулум деген чыгарманы берейин. Азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булуп келет күндө, биз жүрчүң алма бактей болжоп сайрап. Ал бактан адашып көгүм калган, аршактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланган.
ашығын іздегені үріл таңда Чоң рахмат Сырмайым, Тутамидин мырза, сіздерге эфирге келип кызыктуу маек куруп бергениңиздерге, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде эфирде Таалай элеси тобу болду. Ал эми сиздер менен кийинки эфирден көрүшкөнчө коштошобуз.